Этти сөөгү менен жеген куурдак сүйүүчүлөрдүн видеолору социалдык тармактарда тарап кеткени маалым. Ал кандай тамак жана кантип даярдалат деген суроо көпчүлүктүн кызыгуусун жаратты. КМШ өлкөлөрү боюнча даамдуу тамактанууну сүйгөндөрдүн табитине дал келген бул даам афган куурдагы деп аталат. Аталган даам Кыргызстанга келгенине 5 жыл болгон. Анын рецебин билген ашпозчулар аз болгондуктан бардык кафелерде даярдалып, конокторго тартууланган эмес. Анвар мырза бул куурдакты даярдоо жолдорун афганистандыктардын өзүнөн үйрөнгөн. Ал бул тамакты жасоону билген ашпозчулардын аз санынын катарына кирет. Жаңылык да бул эми сөөктү бышырып элге берсең, сөөк эми мындай кызыктуу да. Кызыгып жейт да. Сөөктүн курамында кальций жана фосфор камтылгандыктан жеген адамдын сөөгүнүн калыптануусуна да жардам берет. Сөөк эттин өзүндөй эле жумшак болуп, ал эми эт оозду эригидей кылып даярдоонун башкы сыры афган казанында. Бул воздух чыкпаш керек мындан. Если воздух чыга турган болсо, бышпай калат сөөктөрү. Өзүнчө могу жерде воздух чыга тургандары бар. Муну каждый 5 минут, 10 минут сайын карап, муну чыгарып туруш керек өзү. Көпчүлүктүн кызыгуусун жараткан сөөктөр дал ушул сөөк афган куурдагы деп аталат. 300 градус ысыкта даярдалат экен 45 мүнөттө. Дал ушул сөөктүн даамын азыр биз дагы татып көрсөк. Акмарал Айыпова, Гүлчоро Казымкулов, Таңмаанай программасы.